Экологияны сактоо менен бирге туризмди өнүктүрүү максатында түзүлгөн мекемелер аралык жумуш тобу туруктуу туризмди өнүктүрүп, алдыга жылдырууга кызыктар. Бул максатта жумуш тобу атайын сунуш пикирлерди камтыган жол картасын иштеп чыкты. Документ жумуш тобунун кезектеги жыйынтыктоочу жыйынында тааныштырылып, талкууланды. Борбор Азия мамлекеттериндеги туризмди туруктуу өнүктүрүү боюнча долбоордун алкагында түзүлгөн мекемелер аралык жумуш тобу 2020-жылдан бери иштейт. Бул аралыкта топтун курамындагы адистер туризмди өнүктүрүү багытында бир катар демилге сунуштарга талдоо жасап, экологияны сактоо менен туруктуу туризмди өнүктүрүүгө өбөлгө болот деген тыянакка келди. Тактап айтканда, жашыл экономика же өндүрүш, туризм башка тармактарда энергиянын кайра жаралуучу булактарын гана колдонуу сунушу берилип жатат. Себеби бул бизге энергияны эффективдүү колдонууга мүмкүнчүлүк берет. Анан керек болсо энергияны акысыз колдонууга мүмкүнчүлүк бере турган азыр сунуштамаларда маселелер көп. Ошонун баарын бүгүнкү күндө чечүү үчүн биз мына абдан сонун сунуштар иштелип чыкты. Мен ойлойм, ушул сунуштарды аягына чейин чечкенге жеткирсек, анда жайылтуу мындай мынчалык маселе жаратпайт да. Жайылтууга оңой мүмкүнчүлүк, шарттар түзүлөт.